Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Халва шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү теледолбоорубуздун алкагында өзгөчө салгылашуу болот деп айта аламын. Анткени бүгүн өзгөчө бир уюмдун кызматкерлери жана жубайлардын ортосунда таймаш болмокчу. Дароо эле сиздерди коноктор менен тааныштырып кетейин. Менин сол тарабымда Серик Абдыласанов жана келинчеги Жылдыз Алымбаева. Кош келиңиздер. Кол чабуулар, бири-бирибизди колдоп коелу. Биринчи эле кезекте сиздер менен кененирээк таанышып алалы. Серик Абдыласанов, сизди блогер жана тамашалоочу катары жакшы тааныйбыз жана өзгөчө ушу биздин албетте социалдык тармактарда сиздердин үйлөнүү үлпөт тоюңуздар өзгөчө жаңылыктардын бири болуп кетти. Ошондуктан сиздерди куттуктайбыз. Жана Instagram баракчасында жаңы видеолорго качан күбө болобуз, Серик мырза? Мен Инстаграмга көп болду, уже бир жылдай болду кыймылдабай калганыма. Азыр ТикТокто алып барып. ТикТокту багындырып жатасыз. Буюрса. Инстаграм багыты сиздин оюңуз боюнча ТикТок ошондо ТикТок жакшыраакпы? Кандай деп ойлойсуз? Жок, просто мен жана теневной бан дегенге түшүп калгам да. Ошондон улам ТикТокко өтүп кеткем. Башында Инстаграм болчу. Азыр ТикТокто канча катталуучуларыңыз жана көрүүчүлөрү бар? 86 000 бирдемке бар болчу, анан кийин үйлөнгөндөн кийин 4 айда 81 000ге түшүп кетти. Түшүп кетти десек болот. Кандай деп ойлойсуз? Үйлөнүү чындыгында бул жакта себеп болду же башка нерсеби? Мен ошол эле себеп деп ойлойм, анткени ага чейин анчалык бир массовый түшкөндү көргөн эмесмин да. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин только Инстаграмда кыймылдасам да, ал жактан да эчтеке киргизбесем да, ал жактан да отписка көп болду. Жылдыз, Серик мырза сизди күнөөлөп жатат. Макулсузбу? Жок. Макул, Жылдыз айым, айта кетиңизчи, үй-бүлөлүк вайындарды дароо тартып баштадыңыздар жана буга ким түрткү берди? Серик сизге дароо өзгөчө сунуштадыбы же өзүңүз сунуш бердиңизби? Биринчи Серик баштады сунуштап. Биринчи мен против болуп аткам, как бы уялып, потому что мен уже элге мот ачылып чечилганды я не привыкла да. Анан постепенно макул болдум и мага ошо жабып калды да. Андан кийин өзүм эле предлагать этип баштадым, кели вайн тартабыз депчи, идеяларды берип. Идеяларды сиз берет окшойсуз. 50/50. Просто мен темасын баштасам, бул тууралап эметип кетет да. Чындыгында азыркы учурда ТикТокту алсак, көпчүлүк ушул платформада шаблондуу түрдө кандайдыр бир башка бирөөнүн видеосун кайталап тартуу, плагиат деп айта албаймын, анткени бул чындыгында аябай менин оюмча көп эле учурлар болуп жатат, башка бирөөнүн видеосун алып тарткан учурлар. Сиздердин ушул тажрыйбаңызда да ушундай видеолор көппү же өзгөчө креативдүү видео жаратканды умтуласыздарбы? Биздики неме, меники байын тамашалуу нерсе болгондон улам. Бирөөнүкүн тартпайм негизи. Көбүнчө өзүмөн чыгат. Же бир мисалы бир окуя болуп калат, жакшы адам болуп калат. Ар кандай болуп атат ситуацияга жараша. Кээде атайын бир тамаша тартайын деп, аракет кылсаң да эчтеке чыкпай калат. Кээде тупо кутайын деп аткан моментте көп идеялар келип, анан жазып каласың. Кызыктуу. Жообуңуздарга рахмат. Эмесе өздүк команданын аталышы менен бөлүшүп кеттиңиздер? Командага эме, келинчегимдин атынан коюп коелу, Жылдыз деп. Жылдыз, Жылдыздар командасы. Стар деп коелу. Стар деп коелу. Стар командасы жакшы аталыш. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмесе тең тайлашуучулар менен да таанышууга убакыт келди. Бүгүнкү сиздердин тең тайлашуучуларыңыздар РМ аттуу спорт клубунун кызматкерлери Нуриза Дыйканбаева жана Рамазан Атазов. Кош келиңиздер, тосуп алалы сиздерди. Рамазан Атазов, айта кетиңизчи, Рамазан мырза. Деги эле ушул спорт клуб тууралуу кыскача маалымат берип кетиңизчи. Ачылганына канча убакыт болду жана Бишкекте ачылганына ошо канча убакыт бар жана кандай багыттары бар? Бишкекте ачылганына 4 жыл болуп калды. Ошол ачылгандан бери аракет кылып жүрөбүз. Бишкек шаарынан тышкары дагы кайсыл облустарда биз туш боло алабыз? Ош шаарында ачылган. Эрем деген аякта гимнастика бар, волейбольный команда бар, футбольный команда бар. Эрем чоң бир семья. Чындыгында жакшы сөздөрдү айтып кеттиңиз, Эрем бул жакшы бир чоң үй-бүлө деп кеттиңиз. Нуриза, сиз дагы албетте бул спорт клубуна жакында гана туш болдуңуз жана эмне себептен да ушул спорт багытында иштейин деп чечтиңиз? Негизи эле я очень давно хотела работать именно в такой сфере, и, получается, наткнулась на вакансию, пришла, меня взяли на работу. Очень хороший коллектив, очень хорошо относится.
Что еще могу сказать? Очень хороший фитнес-клуб, новый. Вот. Сизди менеджер катары жакшы тааныйбыз, администратор, менеджер катары жана айта кетиңизчи, кандайдыр бир өзгөчө спорт клубда иштегендин артыкчылыгы барбы, плюстары десек болот? Плюстары албетте бар. Мисалы жумушка келип эртең менен саат 9-га келип, эгерде элдер жок болсо барып өзүңүз машыккан учурлар болобу? Азырынча андай учурлар боло элек, бирок в дальнейшем болот го деп ойлойм. Бар алдыда десек болот, Эмесе сиздердин жооңуздарга рахмат жана өзгөчө команданын аталышы менен бөлүшүп кетиңиз, Рамазан. РМ. Эмесе бул жакта кызматкерлер жарнама катары дагы албетте өздүк спорт клубунун аталышын атаган чечти. Бүгүнкү биздин салгылашуу РМ жана Стар аттуу командалардын ортосунда болмокчу жана бүгүнкү биздин албетте Халва шоу теледолбоорунун алкагында мыкты мотивация жана жеңишке умтулууга бизге Nitro Fresh аттуу суусундугу дегеле бардык катышуучуларыбызды сергитмекчи. Nitro Fresh биздин жаңы сергиткен газдалган суусундугубуз жана бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында 3 жаңы жаркын даамдарын тосуп алыңыздар. Алар апельсин, классика, манго, кулпунай. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат жана бул оюндун негизги маңызы фейк кабар менен реалдуу жаңылыктардын аныктоо жана анын айырмасы кандай экендигин биринчи кезекте жана ар бир биздин катышуучуларыбызга 3төн жаңылыктарды даярдап койгонбуз жана эң негизгиси бул жаңылык фейкпи же фейк эмеспи аныктоо керек жана ойлонууга ар бир командага 20 секунд убакыт берилмекчи. Биринчи кезекте кимден баштайбыз? РМ командасынанбы же Стар командасынанбы? РМден баштайбыз. Бизден баштайлы. РМ макулсуздарбы? Макул. Нуриза, Рамазан, РМ командасы сиздерге биринчи жаңылык. НАСАнын илимпоздору кооптуу кара тешикти байкашткан. Орусча айтканда черная дыра деп коет эмеспи. Эгер ал багытын өзгөртпөсө, анда 20 жылдын ичинде ал биздин күн системабызды жетмекчи жана кесепети катастрофалык болмокчу. Бул чындыкпы же жалганбы? Кандай деп ойлойсуздар? Ойлонууга 20 секунд убакыт бар. Мне кажется, фейк. Мне тоже так кажется. Все, мы решили, что это фейк, вранье. Фейк деп ойлоп жатасыздар. Дагы ойлоносуздарбы же кабыл берсиңер? Жок, окончательный ответ. Эмесе биринчи команда РМ командасы бул жаңылыкты жалган деп атап кетти жана жооп. Албетте бул фейк, азаматсыздар. Чындыгында айта кетсек, Гая аттуу телескобу баарыбызга белгилүү жана бул телескобунун жардамы менен астрономдор жерге эң жакын кара тешикти табышкан. Байкасаңыздар, бул кара тешиктин жакындыгы болгону 1600 жарым жылына алыс десек болот. Бул чындыгында алардын астрономдордун айтышы боюнча бул жакын болуп эсептелинет. Жана күн системасына бул эч кандай коркунучту жаратпайт экен. Азаматсыздар, 1 балл сиздерге каралат. Эмесе тең тайлашуучулар Стар командасы сиздерге кезек. Сиздер үчүн жаңылык. Африкада антилопалардын үйрү чогулуп гепардты тейлеп кетишкен. Бул чынбы же жалганбы? Кандай деп ойлойсуздар? Биринчини биз жооп бере бердик болду. Биринчи жаңылык жеңил элек болду окшойт, Ошону саккан да. Африкада антилопалардын үйрү чогулуп алып, гепардты тебелеп кетишкен. Да. Чынго дейм. Деп атат. Сүйлөшүп алыңыздар. Думаю, чын, потому что бир стадо мени тейлеп кетиши. Чындыкты ойлоп жатасыздар. А нет, гепард, он же быстро бегает. Логику включи. Ну, ситуация ма кандай болуп калат андай дачы. Бир жоопту гана кабыл алабыз Жалган сиздерден. нече? Давай тогда. Жалган. Жалган деп ойлоп жатасыздар. Жалган деп атабыз. Тогу менен кабыл алсам болот. Азыркы учурда Стар командасы экинчи жаңылыкты жалган деп атап кетти.
Албетте бул жалган, анткени мындай учурлар ушул убакытка чейин эч байкала элек. Байкасаңыздар, антилопалардын үйүрү кантип кипартты тебилип кетсин. Эмесе, азыркы учурда ар бир команда бир жаңылыктардан туура тапты. Үчүнчү жаңылыкты азыркы учурда биз РМ командасына окуп кетели. Сиздер үчүн жаңылык РМ. Израилде дарыгерлер дүйнөдө биринчи жолу азиз адамга көз алмасын ийгиликтүү трансплантациялашты. Эми донордук көздүн жардамы менен ал башкалардай эле көрө алышат. Сокур адамга көз алмасын ийгиликтүү трансплантациялоо жасалыптыр жана ал донордук көз менен жакшы эле көрө алат экен деген жаңылык болду. Израилде күчтүү медицина болот, а? Убакыт бар да ойлонууга. Мне кажется, да. Правда дейбиз, а? Да, правда. Да? Да. Не фейк. Не Правда. Фейк эмес деп ойлоп Фейк жатасыз. эмес. Чындык. Кабыл берсем болот. Ойлонбойбуз болду. Ну, Кабыл аламын. Жооп. Бул жалган. Тилекке каршы жалган жаңылык жана эмне себептен факт тууралуу окуп кетейин. Ийгиликтүү көздүн кабыгын трансплантациялоо ондогон жылдан бери жасалып келе жатканын карабастан, объектилерди жана сүрөттөрдү көрүүгө мүмкүндүк берген көз алмасын ички бөлүгү болгон торчону көрүүгө жана деги эле көчүрүүгө дагы мындай эч туш болгон эмес. Көз алмасын, ушу көздүн ичиндеги бөлүктү трансплантациялоо азыркы учурда оор жана мындай дагы туш боло элек деп айта алабыз. Азыркы учурда тилекке каршы биздин РМ командасы жаңылыкты туура таба албай калды. Кезекти биз Стар командасына бермекчибиз. Албетте кабатырланбайбыз. Дагы ондогон оюндарыбыз бар жана экинчи жаңылык сиздер үчүн Стар командасы. Миннесота штатынын тургундарын мас канаттуулар басып алышкан. Мас канаттуулар Ооба, мас канаттуулар, мас болуп калган канаттуулар басып алышыптыр. Билбейм, иш алышканбы, иш алган эмеспи? Ошол маалында айтылып атат да, мас канаттуулар. Жалган элем, эмне барбы? Дагы ойлонуп атат. Я. Алар көп беле? Ал тууралуу айта албайм. Жөн неме го дейм, жалган го дейм. Миннесота штатынын тургундарын мас канаттуулар басып алышкан. Фейк деп ойлоп жатсыздар. Кала берейин, э? Азыркы учурда сиздер фейк деп атап кеттиңиздер. Жооп. Фейк эмес. Байкасаңыздар, Миннесота штатында жайгашкан Гилберт шаарынын тургундары учуп бара жаткан бактарды, унааларды жана үйлөрдүн терезелерин сүзгөн канаттуулар боюнча полицияга арыз менен түшүшкөн. Жана полиция канаттуулардын мас экенин билүүгө жетишти. Кантип десеңиздер, байкасак, алар эрте үшүктүн таасиринин астында калган ошо мөмөлөрдү жеп алып, жана жешкен үчүн алар мас болуп катышкан. Эмесе үшүккө кошуп калган өзгөчө мөмөлөр дагы канаттууларды мас кыла алат экен. Ушундай кызыктуу факт болуп кетти. Азыркы учурда биз РМ командасына акыркы жаңылыкты окуп кетели. Японияда робот ашпозчу пастаны 75 секундта бышыра алат. Японияга барып көрдүк беле? Нет. Барып көрбөптүрбүз. 75 секунд это очень мало, мне кажется. 75 секунд это ляско. Ойлонуп көрүңүздөр. Фейк, мне кажется. Японияда робот ашпозчу пастаны 75 секундтун ичинде жасай алат. жасайт, варит, Ооба, бышырат. пышырат, жок, пышпаса керек 75 секунд. Полностью от и до, да, получается? Нуриза, сиз тамакты канча убакытта жасайсыз, айтыңызчы? Смотря эмне жасап атканына карайт го дейм. Кесмени дейли. Кесмени канча убакытта бышырасыз? 40 минут где-то, может быть. Ну, Эмесе. точно не 75 секунд. Мне кажется, это фейк. Албетте бул Это суроо невозможно. бул Потому Японияда что жаңылык күчтүү менен болот. нет, все равно там же байланышта эмес, макароны- анткени бул макароны. жакта робот ашпозчу бышырыптыр. В любом случае, он же Бир готовит. жоопту айтып коюңуздар мага. Фейк. Фейк деп ойлоп жатасыздар. Жоопту Там кабыл макароны аламын. нужно варить. Жана жооп.
Токионун белгилүү бизнес районунда жайгашкан ресторан Эвино Спагетти аттуу рестораны бар экен жана дүйнөдө биринчи жолу автоматташтырылган макарон роботун колдонушат экен. Робот 4 табак менен жабдылган жана макарон тамактарын 75 секундда бышыра алат. Бул чындык болчу жана байкасаңыздар, бул робот кесмени автоматтык түрдө кайнатат жана соустарды, татымалдарды дагы кошконго жетишет. Бирдей аралаштырат жана башка колу менен дагы киридиштерди жууганга жетишет экен. Толугу менен ушу кубаттуулукка иштеген робот 1 саатына 90го жакын тамак жасай алат. Да, ушундай кызыктуу бизде факттардын бири болуп кетти. Кезекти биз азыркы учурда Стар командасына берели. Стар командасы сиздерге акыркы жаңылык. Кыялданган жумуш десек болот. Австралияда конфетти дегустаторун издеп жатышат. Австралияда конфеттин дегустаторун издеп жатышат. Австралия, еще кенгурулар бар беле? Ооба, кенгурулар да бар. Не барбы? Бул жакта азыркы учурда Рамазан роботту заказ кылганды пландаштырып жатат. Та, по-моему, Знаю даже. жок го дейм, анбай Шоколадный мечка. конфет жетирлик деп ойлоп аттым мен. Билбейм, мен баргандыр. Австралияда конфет жеп дейсизби? Привозной. Конфетти өздүк жооңуздар айтып коңуздар. Фейк го дейм. Нет. Сенге жана тирамису болуп калган эле. Мейли сен. Я думаю, чын эле го дейм. Чындык. Да. Кайсы жоопту кабыл алайын? Чын. Серик фейк деп кетти, сен фейк Чын. эмес деп жатасыз. Чындык. Жоопту кабыл алайынбы? Ооба. Жоопту кабыл аламын. Жана бул чындык. Куттуктайм сиздерди. Австралиянын кондитердик бренди, албетте Nestlеге таандык Allens деген бренд бар экен жана алар кызматкерди издеген. Конфет дегустатору деп аталат. Бул кызматкер жаган ага айлык акысы дагы конфеттер менен, момпосилар менен берилет экен. Кызматкерлерге коюлган талаптар жөнөкөй деп айта аламын. Эң негизгиси 18 жаштан жогору болушуңуз керек жана ден соолугуңуз жакшы болуш керек. Бирок тилекке каршы аллергия менен ооругандарды гана жумушка алышпайт. Азыркы учурда 1 баллды биз Стар командасына бермекчибиз жана биринчи оюнубузду жыйынтыктап алалы. Фейк жана фейк эмес аттуу оюнубузда РМ командасы 1 жаңылыкты туура тапты. Тең тайлашуучулар Стар командасы болсо 2 жаңылыкты туура тапкан үчүн 1 халва баллды биз Стар командасына карабыз. Жыйынтыктаганда 1-0. Азаматсыздар, азыркы учурда биз экинчи оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы ким бул? Ким бул оюну? Бул оюнга команданын 2 кишисинен катышмакчы жана бирөөсү үйдө отурат эмиш. Экинчиси болсо кандайдыр бир кесипке ээ болуп, анын үйүнө келди. Ал кесиптер биздин сыналгыдан пайда болмокчу жана кесиптерди дал атабастан кандайдыр бир башка илимчектер менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылышы керек. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилмекчи. Сиздер байкагандай эле бул оюнубузду биринчиден Стар командасы ачып бермекчи. Учурда Жылдыз түшүндүрүп бермекчи. Серик болсо кесиптерди тапканга аракет салмакчы. Даярбызбы? Ооба. Жана Серик мырза, азыр Жылдыз айым сиздин үйүңүзгө келет. Сиз болсо ким бул деп сураганды эч унутпаңыз. Анда эмеси убакыт кетти. Ким бул деп коюңуз? Ким бул? Паттаны. Мен бирдемселерди мындай кыймылдатып эметкен киши болом. Айта салгым келип атты. Айтпаңыз. Бирдемселерди тууралап, өйдө ылдый кылып. Поставщикпи? Жок. Да. Например, не деп айтсам, даже кнопкаларды бири-бирине мындай жылдырышып эмес. Давайте следующее. Ким бул? Намек менен айтып койсом болот, да? Кийинки көтөлүбү? Жок, нормально болгон, ладно. Мен деген школдо иштейм. Мугалим? Жок. Андан өйдөңкү. Директор, завуч? Да. Азаматсыз.
Так, мен деген ракетамен учкан киши болом. Космонавт. Ооба. Так. Мен в основном колледждерде болом. Студент. Жок, анда иштейм. Колледжде иштейм, бирок директор эмесмин. Преподаватель. Неме? Куратор. Жок, дагы бир аз өйдөрөөк. Ким эле ал? Аракет кылабыз, убакыт кетип жатат. Давай. Неме да? Бага ким да? Кийинки. Убакыт бүттү. Учурда акыркы сөзү Серик мырза ректор болчу. Ректор. Сиз таппай алган биринчи сөз бул регулировщик аттуу сөз болчу. Тилекке каршы Жылдыз дагы аракет салды, бирок сөздү таппай калдык. Менин оюмча жакшы жыйынтык көргөздүңүздөр. Азыр болсо биз кезекти тең тайлашуучуларга РМ командасына бермекчибиз. Эмесе ким бул оюнун учурда РМ командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле Рамазан азыр кесиптерди, ар кандай илинчектерди колдонуп түшүндүрүп бермекчи. Нуриза болсо тапканга аракет салмакчы. Даярбызбы? Даярбыз. 90 секунд убакыт кетти. Ким бул деп сурап коюңуз? Мен акча санайм. Ким бул? Акча санайм. Акча санайм. Кассир. Жок. Бир адамдар акча алып келип коет бизге. Биз беребиз акчаны. Обменка. Обмен валют. Кредит беребиз. Кредитор. Жок. Иштеген жерде. Кийинки сөз. Кийинки сөз. Так, бир страналар жакшы урушпа жашаш үчүн адамдар иштеген. Иштеген адамдар. Союзники, коллеги. Жок. Ар бир мисал үчүн Кыргызстанда башка странанын өзүнүн жери бар, кичинекей. Ошол жерде иштеген адамдар ким? Оор болсо кийинки сөзгө. Кийинки сөз. Кийинки сөз. Администраторго окшош иш. Менеджер. Жок. А где именно түшүндүрүп работает? бериңиз дагы. Дагы түшүндүрүп бериңиз. Кийинки сөз. Туристтерге көрсөтөт. Гид. Азаматсыз. Убакыт тилекке каршы бүтүп калды. Нуриза, сиз таппай алган сөздөр булар: банкир, элчи, куруучу, хостес деген сөздөрдү таппай калдыңыз. Жана бул жакта команданын айкалышы жана байланышы чындыгында аябай маанилүү. Бул биринчи эле ушундай байланышты текшерген оюндарыбыздын бири болду. Алдыда мындан дагы көп оюндарыбыздар болот. Жана биринчи кезекте ким бул оюнун жыйынтыктап алалы. Буга чейин биринчиден болуп баштап берген Стар командасы 2 сөздү туура тапты. Тең тайлашуучулар РМ командасы болсо 1 сөздү туура тапты. Балды биз азыркы учурда Стар командасына кайрадан ыйгармакчыбыз. 2-0. Учурда биз достор менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло Доске. Алло Доске оюну адаттагыдай эле биздин катышуучуларга биринчи кезекте ишенимдүү дос жана уюлдук телефон керек болмокчу. Анткени катышуучулардын бири жакын досуна чалып жана экранда пайда болгон суроону узатмакчы. Ал суроо варианттар менен болот. Эң негизгиси досу жооп узатышы керек. Эгерде жооп туура болсо, бир халва балды командага ыйгармакчыбыз. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Эң негизгиси досуңуздардын жообу жана сиздерге канчалык пайызда жардам бере алат экендигин текшере алабыз. Учурда бири-бириңиздерге тамга берип коюңуздар. Дал ушул тамгадан уюлдук телефондун арасында сакталган досуңуздардын аты дал ушул тамгадан башталышы керек. Стар командасы РМге тамга берип коюңуздар. Алфавит Адан баштап да өлү коелу. А тамгасын берип жатышат. РМ Стар командасына тамга. Т.
Т тамгасы берип жатат. Байкасаңыздар, Нуриза дагы макулдугун бергенде Рамазан дароо эле айта кетти. Эмесе биринчиден болуп бул оюнубузду Эрам командасы ачып бермекчи. Уюлдук телефонду алып, досуңуздарга чалып баштай берсеңиздер болот. Байкасаңыздар, Рамазан бул командадан досуна чалмакчы. А тамгасынан башталган досторуңуз барбы? Ооба, кимге чаласыз? Али. Али, динамикти көзүп микрофонго жакын кылыңыз. Жана Али алгандан кийин дароо экранда суроо кетмекчи. Алло. Суроо кетти. Али ака, биз сизге программадамын, суроо айтам. Мага ответ бериң, ответ болсо. Дүйнөдө канча сулугойлор бар? 10, 7, 11. 10%, 7%, 11%. 3 вариант. Убакыттар. Кандай ответ? Алло. Жок болуп кетти окшойт, э? Алло. 11. 11%. 11% деп коштошуп коюңуз. Жоопту кабыл алабыз. Болуптур, Жооп рахмат. берүүгө бир эле мүмкүнчүлүк бар достордун. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, Рамазан? 7 дейм. 7 деп ойлоп жатасыз. Эмне себептен? Интуиция айтат. Интуиция. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлоп жатат? 11 го дейм. 11 деп Сол ойлоп ойлордо жатасыздар, көп. Потому что бир жолу Инстаграмда ачып атсам бир факт чыгып калганда ошондо 11 деп көрүп калган болчумун. 11 деп көрүп калганбыз. Азыр Ушу көргөндөн көрүп калдым. эмесе туура жоопту байкайлы. Азыркы учурда Алиге чалдык, Биз Алиге ыраазычылык бермекчибиз жана туура жоопту чогуу угуп коелу. Дүйнөдө канча сулугойлор бар деген сурообуз атылды. Жооп 7%. Тилекке каршы Али туура таппай калды. Бирок Рамазан өзүңүз туура эле жооп бериптирсиз. Сулугойлордун пайызы дүйнө жүзү боюнча аз экен, жана 7 гана пайызды түзөт. Учурда кезекте карама-каршы командага, Стар командасына бермекчибиз. Сиздерге Т тамгасы берилген. Ким чалат? Серик чалат экен. Дароо эле уюлдук телефонду алдыңыз. Кимге чалабыз? Дос балага чалайын. Досубузга чалабыз. Аты? Тыдан, э? Инстаграмда ишенбеш керек экен. Топчубек деген дос. Топчубек. Брачка зор. Ийнебек деген. Чын айтып жатасызбы? Ооба, чын Топчубек. Кызыктуу аттар экен. Качан сүйлөштүңүз акыркы жолу? Күнүгө эле. Күнүгө эле сүйлөшөсүз. Аялым менен намынчалык барып сүйлөшпөйм. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың киши? Жакшы шүгүр. Мен азыр немерем эфирде болчумун, мага суроо берем. 3 варианттын бирөөсүн тандап жооп берип кой, э? Хорошо. Адам денесинде жашаган бактериялардын жалпы салмагы канча? 2 килограмм, 4 килограмм, 5 килограмм. Адам денесинде жашаган бактериялардын салмагы канча? 2 килограмм, 4 килограмм, 5 килограмм. Бир жооп. Батырактан Бул жооп беребиз. батыраак. Убакыттар 2? Давай. башташабыз. 2 килограмм деп айтып кетти. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мен деле ошондой ойлойм, анткени адамда 5-4 болуп кетсе таза бүт эле. Бактерия болуп кетебиз го. 2 килограмм сизди эч таң калткан Жок, жокпу? негизи 2 килограмм деле көп. Бияктан караганда азыраак экен. Бияка салыштыра келгенде. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлойт? 4 деп ойлойм. 4 деп ойлойсуз. Кызыктуу бул жакта жооптор болуп жатат. Бирок биз Топчубектин гана жообун кабыл алмакчыбыз. Жана жоопту чогулуп коелу. Адам денесинде жашаган бактериялардын жалпы салмагы канча деген суроонун туура жообу 4 эмес 2 килограмм. Азаматсыздар, биз болсо Топчубек мырзага ысык салам жолдоп сизге ыраазычылык бермекчибиз. Жана Алло Доски оюнунун алкагында Топчубектин жардамы менен учурда Стар командасы 1 балга ээ болду. Жана жалпы жыйынтык 3-0. Биз болсо Рем командасына айталы, чамданыңыздар, дагы бир нече оюндарыбыздар бар. Жана кийинки оюнубуз болсо жаныбарларды тап деп аталат.
Жаныбарларды тап ойыну. Бул оюнда бардык командалар катышмакчы жана азыркы учурда студияда жаныбарлардын үнү, добуштары чыкмакчы. Албетте ирети боюнча команданын эң негизги милдети ал үн жана добуш кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Жана ар бир команданын өзгөчө баскычы бар. Стар команданын колунда сиздер ксилофон көрүп жатасыздар. Жана РМ командасында сүйкүмдүү ушундай чырайлуу биздин сүйүктүү жаныбарыбыз доңуз жана бул сиздердин баскычыңыздар болуп саналат. Эгерде жаныбар үн кайсыл жаныбарга таандык экендигин тапсаңыздар, биринчи кезекте баскычты басып туруп, анан жоопту кайтарышы керек. Эгерде оор болуп калса, мен сиздерге жардам берип ар кандай фактыларды айтып беремин. Ошол учурда дагы баскычты басып тапсаңыздар болот. Түшүнүктүү. Ирети боюнча биз 5 жаныбардын үндөрүн укмакчыбыз жана биринчи жаныбарга кезекти берели. Ит. Ит эмес, жооп туура эмес. Дагы бир жолу калы. Аю. Аю эмес, мен жардам берейин. Бул биздин планетабыздагы кургакта жашаган эң ири жаныбарлардын бири. Кургакта жашаган эң чоң жаныбарлардын бири. Арстан. Жооп туура эмес. Анын салмагы Пил. жок. Анын салмагы 4 тоннага чейин жетиши мүмкүн. Бул укмуштуу жаныбар. Африканын кең аймагында жашайт жана өмүрүнүн жарымын сууда өткөрөт. Ага карабастан эң ири жаныбарлардын бири болуп саналат. Бегемот. Азаматсыздар, бегемот албетте. Сыногудан байкай алабыз. Надо было поскорее. Кезекти экинчи жаныбарга берели. Жооп жокпу? Таппы? Да. Дельфин, нет? Дельфин эмес. Тең тайлашуучуларда барбы? Подсказки нужны. Жардам берейин. Токойлордогу сейил бактардагы дарактардын коңулдарында жашашат. Чээринге киришпейт. Эртең менен жана кечке жуук активдүү болушат. Неме? Тыйынчы чыкканбы? Азаматсыздар тыйынчы чыккан, албетте сейил бактарда бизде дагы Бишкек калаасында дагы туш болобуз. Дагы тыйынчы чыкканды сыналгыдан көрсөк болот. Эмесе үчүнчү жаныбарга кезекти берели. Пил. Пил эмес. Маймыл. Дагы бир жолу калы. Маймыл. Маймыл эмес. Сүт эмүүчү өкүлү кемиргич отрядына келет. Алар топ-топтор менен жашашат. Тобунда 14-15 дагы болушу ыктымал. Чоңдордун салмагы 3-4 килограммга чейин жетет. Бул жаныбарлардын түпкү менен Түндүк Америка, ошол жактан Берингия менен Азияга таралып көбөйгөн. Көпчүлүк учурларда биз Кыргызстандын тоолорунда байкай алабыз да. Суурбу? Суур, албетте, азаматсыздар. Сур деген. Бобер. Бобер. Суур, сурок деп койсок болот. Бобер ал башка жаныбар. Келиңиздер. Азыр кийинки жаныбарга кезекти берели. Стар командасы. Ат эмес. Нет? Жок. Дагы бир жолу калы. Бука. Бука дагы эмес. Сиздерге башкача жардам берейин. Кытайга барып көрдүңүздөр беле? Эгерде барып көрбөсөңүздөр, анда бул жаныбарлар менен сиздер кездешкен эмессиздер. Түшүндүм. Панда. Панда, албетте, башкача түрүндө жардам беренге аракет салдым. Албетте, сырткы көрүнүшү ушундай уникалдуу сырткы көрүнүшкө ээ болгон жаныбарлардын бири болуп саналат. Эмесе кезекти акыркы жаныбарга берели. Эркек ким өзүн билдирет. Сухой.
Дятел. Албетте, тоңкулдак азаматсыздар. Мен ойча, эң эле жеңил жаныбарлардын үнү угуп кетти азыркы учурда. Жана жаныбарларды тап оюнунун алкагында 2 жаныбарды Star командасы тапты, жана 3 жаныбарды RM командасы. Бир халабалды сиздерге ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 3-1. Учурда RM командасы Star командасын кууп жеткен чечти окшойт деп айтып жатамын. Жана азыр болсо баарыбыздын деги дүйнө жүзүндө бардык адамдардын сүйүктүү оюну өтмөкчүбүз, аталышы крокодил. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Алар там агаштар болушу мүмкүн, жаныбарлар болушу мүмкүн, же болбосо баарыбызга белгилүү буюмдар. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана бир катышуучусу кыймыл менен көргөз бермекчи. Эч үн чыгарбастан, сөз чыгарбастан, экинчиси болсо тапканга аракет салат. Бул оюнду биринчиден болуп биздин Star командасы баштап бермекчи. Даярбызбы? Баарыбыз. 1,5 мүнөт убакыт сиздерге берилет. Убакыт кетти. Пират. Да. Азаматсыз. Тизе. Рваные джинсы. Тайчи. Жамачи. Тешик тырка. Да. Халас. Самын. Люстра. Да. Джамгар. Следующее. Следующее можно? Неме? Бассейн. Жираф. Трамплин. Дельфин. Дельфин. Неме? Бүркүт. Жандай. Чайка. Кийинки. Вроде было. Так. Коён. Түлкү. Убакыт өтү. Акыркы жеңил сөздөрдүн бири, бирок Серик оор ушул жоопторду айтканга аракет салды да. Ага карабастан менин оюмча Жылдыз жакшы көргөздү. Жакшы көргөз. Жада калса мен биринчи сөздү табуу оор болот деп ойлогонмун, бирок 5 секундка жетпей пират экендигин таптыңыздар. Азаматсыздар. Азыркы учурда биз кезекти экинчи командабызга, RM командасына бермекчибиз. Крокодил оюнубузду учурда RM командасы улантууда. Азыркы учурда байкагандай эле сиздер Нуриза айым кыймыл менен түшүндүрүп бермекчи. Рамазан болсо тапканга аракет салат. 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. Убакыт кетти. Давайте следующий. Кийинкисин сурап жатышат. Дятел. Клоун. Азаматсыз. Блин, как показать? Следующий давайте. Ага. Диван. Сиденье. Собеседование. Стол. Следующий. Как его показать? Аракет салыңыз. Ага. 6. Микрофон. Свет. Меч. Так. Следующий давайте. Понял. Аракет саласыз, Нуриза. Давайте следующий нет. Наркоман. Вены. Укол. Вата. Азаматсыз. Так. Ага. Кофта. Снять. Снять кофту.
Вешалка. Пудра. Я понял. Пена для бритья. Нет, лосьон для бритья. Что-то для бритья. Крем для лица. Убакыт бүттү. Помазок, что ли? Акыркы сөздү Гель? гель деген сөз болчу. Жана кайсыл сөздөрдү таппай калдыңыз? Мен окуп кетейин. Пластилин, аны түшүндүрүп берген дагы жокпуз. Банан, матрас, шаурма, валик деген сөздү табылган жокпуз. Кобраны табылган жокпуз. Жана вата деген сөздү кантип таптыңыз? Бул жакта мен дагы таң калып жатамын. Мен оюнча жакшы көргөз бердиңиздер, азаматсыздар. Азыр крокодил оюнун жыйынтыктап алалы. Учурда РМ командасы 3 сөздү туура таптыңыздар, азаматсыздар. Тең тайлашуучулар Стар командасы болсо 5 сөздү туура тапты. Ошол себептен бир халва балды биз Стар командасына ыйгармакчыбыз. 4-1 алдыда биздин жыйынтыктоочу оюнубуз калды. Аталышы оозумдан окуу. Оозумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан анын командалашы артикуляциянын жардамы менен эмне деп жатканын, кайсыл сөздү айтып жатканын табышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана бул оюнду биринчиден болуп РМ командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле азыр наушникти Нуриза тагынып отурат, сөздөрдү тапмакчы, артикуляциянын жардамы менен Рамазан айтып бермекчи. Кыймылдабайбыз, кыймылдар менен көргөзбөйбүз, жөн гана ооз менен. Түшүнүктүү? Даярбызбы? Даярбыз. Музыканы коюп туруп азыркы учурда чоңойтоюн. Убакыт кетти. Фата. Фата? Фата. Фата. Фата? Салют. 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 С. Салют. Алча. 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 Саз. Саз. Тест. Нет. Саз. С. Саз. Саз. Лист. Лист. Нет. Саз. Тест. Гингсис. Ширдак. Ширдак. Щека. Ширдак. Нитка. Гингсис. Калпак. Алма. Калпак. Калпак. Арпа. Калпак. Алма. Жоқ. Калпак. К. Биринчи сөз К. Х. К. К. О. Карма. Калпак. Калпа. Калпак. Колпак. Да. Буррито. Буррито. Бульдог. Бур. Бур. Буррито. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү, бирок акыркы сөзгө жакын келдиңиздер. Бур деп жатып, бирок буррито сөзү болчу. Жакын келдиңиздер. Таба албай калган сөздөрдү мен атап кетейин. Салют, саз, шырдак сөздөрдү тапкан жоксуз, бирок фата, алча жана калпак сөздөрүн таптыңыздар. Азаматсыздар, кол чабуулар. Эмесе биз болсо кезекти Стар командасына бермекчибиз. Учурда оозумдан окуу оюнун Стар командасы улантууда наушникти даярдык көргөзүп, Серик өзү алды. Даярбызбы? Даярбыз. Музыканы коюп туруп чоңойтоюн. Убакыт кетти. Хэштег болот. Фанат. Вата. Фанат. Фата.
Фанат. Ванна. Фанат. Сөйле. Уақыт кетті. Не? Ф. 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 А. Фа. Н. Н. Т. Н. Фа. Фанат. Фанат. Вальс. Давай следующее. Деньги. Киви. Киви. Диван. К. Крик. К. Киви. Крик. Киви. Клип. Киви. Киви. Диван. Следующее. Кейінгі сөзін А. А. Рык. Ат. Арык. Ак. Арык. Акт. Арык. А. Ры. Ры. Ne desin? Арык. At. А. A. Рык. T. Нет. Ры. Ры. S. K. Ры. B. Ры. Ры. Yenge. Давай Ya следующее. sen o söylüyorsun. Ток. Ok. Ok. Т. Ты. T. Ок. Ток. Ot. Ток. Уақыт бүттү. Стар командасы эмне болуп кетти? Gösterip кетти. Көз тип кетти. Eşteki bulmuştum. Чындыгында Серик туура айтып жатасыз. Албетте музыканы угуп жана эч нерсени укпастан туруп, албетте сөздөрдү укпастан адамдын артикуляция менен эмдеп жаткандыгын түшүнүү аябай оор. Бирок бул жакта артикуляция эң негизги нерселердин бири болуп саналат. Ошол себептен сиздерге оор болуп калды ыктымал. Деги эле биздин теледолбоорубуздун алкагында оозундан окуу оюну оор оюндардын бири болуп саналат. Жана көпчүлүк учурларда команда бир дагы сөздү таппай калат. Азыр болсо биз бир аз убакыттан кийин толугу менен оозундан окуу оюнун жана Халва шоу теледолбоорун жыйынтыктамакчыбыз. Биринчи кезекте оозундан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Жана Стар командасы тилекке каршы бир дагы сөздү тапкан жок. Бирок тең тайлашуучулар РМ командасы 3 сөздү туура тапты жана оозундан окуу оюнунда 1 халва алды. Албетте РМ командасына ыйгармакчыбыз. Жалпы жыйынтыктоо 4-2 таза жеңиш. Албетте биз Стар командасын куттуктамакчыбыз. Өзгөчө белектерди кабыл алып коюңуздар жана активдүү катышууга дагы сиздерди кол калтырбай, да ушундай белектерди кабыл алып коюңуздар. Биз болсо телекөрүүчүлөрдү командалар менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Сол тарабында Стар командасында Серик Абдыласов жана Жылдыз Алымбаева келип кетишти. Колдоп коелу. Тең тайлашуучулар катары РМ аттуу спорт клубунун кызматкерлери, деги эле РМ командасы учурда Нуриза Дыйканбаева жана Рамазан Атазов келип кетишти. Жалпы өздүк иштериңиздерде жана чыгармачылыкта албетте сиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Бизди кубандырып жүрөңүздөр жана өзгөчө ушундай жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки чыгарылыштарга чейин амандашканча.